Дөт алейхиссалам туралы баян. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дөт пайғамбар айтты: "О Раббим, күніне менің үй бүлемден орозы қармағандар бар. Жана ар түні менің үй бүлемден таң атқанша ибадат менен шыққандар бар." Аллах Таала айтты: "Ошолор өздерінің күч қуаты менен болып жатабы? Же менің жардамым менен болып жатабы?" Дөт алейхиссалам айтты: "О Раббим, балким өзіңдің жардамың менен болып жатат." Аллах Таала айтты: "Сени өзіңді өз напсиңе бір жыл тапшырып қойынша қандай болор екенсің?" Дөт алейхиссалам айтты: "Жоқ, о Раббим, анда бір ай тапшырайын." "Жоқ, о Раббим, анда бір жұма тапшырайын." "Жоқ, о Раббим, анда бір күн тапшырайын." "Жоқ, о Раббим, анда бір аз уақыт тапшырайын" дегенде, Дөт алейхиссалам разы болып айланасына 30 000 жокерін топтойды. Забыр оқый тұрған қарыларды топтойды. Ошол учурда астына бір алтындан жаралған құш келіп түшті. Аны қармайын деп, артынан чурқап барып, көзі бір сұлу келинге түшіп, аны жақтырып қалады. Анын дарегін сұрап біліп, күйөсін соғышқа жөнөтөт. Күйөсі соғышта шейіт болғандан соң, аны некелеп алады. Ал аялынан Сулайман пайғамбар төрөлөт. Bir күн түнді сөрінің үстінде олтырғанда, екі киши дуалдан ашып түшіп, алдына келет. Дөт алейхиссалам алардын эшикти қойып, дуалдан секирип түшкөндөрүн көрүп коркот. Алар айтышат: "Коркпой эле кой, биз ага ийнебиз. Бирок агам мага зулум кылды. Себеби анын 99 кою болуп туруп, менде бир гана коюм болсо, аны талашууда." Дөт алейхиссалам агасына айтат: "Сенде 99 коюң болсо, аларга канаат кылбай, иниңден бир гана коюн көрө албай талашасың да. Бул кылган ишиң зулум го." Ал эки киши Дөт алейхиссаламга карап айтышты: "Сен өзүңдө 99 аялың бар болуп туруп, жоокериңдин жалгыз болгон аялына көзүң түшүп, аны алдың го" дешип, кайра дуалдан секирип чыгып кетишет. Дөт алейхиссалам алардын периште экенин байкап, Аллах тарабынан келишкенин билип, коркуп кылган ишине тооба кылып өкүнүп, 40 жыл ыйлап жатып калат. Жерге агып түшкөн көз жашынан жердеги чөптөр өнүп кетет. Аллах Таала вахий кылып айтат: "Ошол жоокердин мүрзөсүнө барып, кечирим сурагын" деп буйрат. Мүрзөсүнө барып үн чыгарып чакырганда, мүрзөдөн үн чыгат: "Ким бул тынчымды алып жаткан?" деп. "Мен Дөтмүн. Сени согушка жөнөткөнүм үчүн кечир" дейт. "Жок, мени согушка эмес, балким бейишке жөнөттүңүз. Мен кечирдим" дейт. Аллах Таала вахий кылып айтат: "Мен адилеттүүмүн. Андыктан сен жасаган ишиңди ачык айткан. Сени аялыңды никеме алыш үчүн сени согушка жөнөттүм" деп. Дөт алейхиссалам кайра ал жоокердин мүрзөсүнө барып, үн чыгарып чакырганда, мүрзөдөн: "Ким бул менин тынчымды алган?" деп үн чыгат. "Мен Дөтмүн" дейт. "Мен сени кечирдим эле, жана эмнеге келдиң?" Дөт алейхиссалам болгон ишти жашырбай айтат. Ал жоокер жооп кайтарбайт. Дөт алейхиссалам 2-3 жолу кайталайт. Ал жооп кайтарбай коет. Дөт алейхиссалам ыйлап башына топурак чачып: "Эми мен кыямат күнү эмне кылам? Бул жигит менин этегимди кармап, Аллахтын астында башка пайгамбарлардын алдында шерменде кылат" деп коркуп эсинен кетип, жерге жатып калат. Аллах Таала вахий кылып айтат: "Тур, эми күнөөңдү кечирдим." Дөт алейхиссалам айтат: "Кандай менин күнөөм кечирилсин? Мени ал жоокер кечирбеди го?" Аллах Таала айтат: "Мен өзүм аны разы кыламын." Анан Дөт алейхиссалам туруп, жашоосун улантат. Дөт алейхиссаламды Аллах Таала өз көзөмөлүнөн бошотуп, өз нафсине бир аз убакыт тапшырып койду эле, ошончолук сыноолорго дуушар болду. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.